Assalomu alaykum Jamar. Manda avariya bo'lib tur. Odam o'lib yotibdi, bro. Kech bo'lgan o'xshaydi. Sekin haydab aytda bo'laram. Төө ашу жана өтмөк ашууларында кар жаап жатат. Бүгүн 23 октябрда Бишкек Ошуна жолундагы төө ашуусунда туман болуп кар жаап жатат. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, жол тескөөчүлөр жол тыгындарын алдын алуу жана болтурбоо максатында иштеп жатат. ЖККБ айдоочуларды унаандын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып, жол эрежелерин так сактоого чакырат. Ал эми Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына караганда, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам Бишкек Ош жолундагы төө ашуу жана Алабел ашуусунда кар жаап, жолдорду тазалоо, инерттик материалдарды чачуу жумуштары жүрүп жатат. Каттам бар. Ушундай эле кырдаал өтмөк ашуусунда орун алып, кум себүү иштери аткарылууда. Учурда жол ачык. Маалымат булагы Турмуш. Батыш автобекетиндеги азыркы абал. Шаар тургандары Батыш автобекетин эскертүүсүз жаап койгонунан нааразы болууда. Жүргүнчүлөрдүн айтымында автобекетти милиционерлер курчап, ичине эч кимди киргизбей жатат. Мэрия каттамдар Алматы бир айланма жол менен кесилишет дарегиндеги жаңы автобекетке көчүрүлүп жатканын айтып, автобекетке барып алган жүргүнчүлөрдү атайын уюштурулган автобустар менен ташып жатканын билдирди. Эмне себептен алдын ала эскертүү берилбегени боюнча мэрия азырынча өн ката элек. Маалымат булагы Спутник KG. Ак Сууда 11-класстын окуучусу эс учун жоготкон абалда ооруканага түштү. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунун мектептеринин биринде мектеп окуучусу сабак учурунда эс учун жоготуп, райондук ооруканага түштү. Бул тууралуу анын айылдаштары билдиришти. Маалыматты Ак Суу райондук ооруканадан тастыкташты. Кечээ 22 октябрда тез жардам унаас менен 2008-жылы туулган 11-класстын окуучусу аттуу бала ооруканага келген. Ага баш мээсинин чайкалышы деген диагноз коюлган. Абалы жакшы, хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ал эми бала кулап кеткендигин айтып жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.